Assalamu alaikum. Güйлөп калды. Ha, түшүнүктүү. Эртең чалбадым беле. Кайсы маалда күйлөдү? Эрте күйлөдү. Saat 8-9'дар. Да, примерно ошондо. Сизге чалган учурда Жаңы бошонду байкаган турасыңар, э? Жаңы байкадык. Так, эми бул эртең мененки мына күйлөгөн убактысы да. Күйлөгөн убактысы эртең менен болсо, мына жакшы 8 саат өтсө, азыр где-то 10-12 саат өтүп калды, эң жакшы ушул учурда. 12 саат өткөндөн кийин. 12 саат, 12 саат. 8-12 саат туура болот да бул. 8ден 12 саат. 18 саат жакшы, бирок уже кечирип бараткан дагы. 24 саат уже 24 бүттү уже, бүттү. Тарап кетет. 18 саатка чейин. 18 саатка чейин болот. Баягы акыркы вагон деп коет, акыркы вагонго пассажир отурганга аракет кылыштар. Эң жакшысы ошондо 12 саат. 8ден 12 саатка чейин. Всё, анда уй байланып турат. Кайсы пароданы качырып берейин? Биринчи текшересизби же? Пароданы карап албайлы, анан кийин текшерип. Парода кайсы парода? Пародалар эт сүт багытындагы швицтер, флегви, бул дагы эт сүтүнө кирет. Анан шведский пароданын сүт багытындагы. Эске алуучу нерсе, урук тандап жаткан учурда уруктандыра турган уйдун ата тегин тактап алуу керек. Атасынын уругу менен кызын коодуруп салган болбойт. Туугандык байланыш болбош керек. Бизге эми сүт багытында уйларды багабыз да, билесиз да. Анан бизге сүт багытында эле кылып бериңиз. Харсонду кылып бериң. Азыр биринчи уйду көрөлүң да. Казамат, бул уйдун күйлөгөнү баягы жыныс органы кызарып калат, бледный болбойт, кызыл болуп калат. Анан сөзсүз жумуртканын агындай болгон суюктук агып калат. Могу уйлар тиги күйлөп атканда секирет го бири-бирине. Ошондо туруп берип аткан уй күйлөгөн болобу же? Ордунда туруп берип. Туруп берген, секирген уй эмес, туруп берген уй, э? Жана графикти көрсөтпөдүмбү? Ошондо күнүн башында күйлөгөн уй секире баштайт. Анан 8 сааттан 12 саатка чейин күйлөгөн уй туруп берип калат. Ошондон билсек болот экен. Ошо 24 саат өткөндөн кийин күйлөгөн уй күйлөбөгөн уйга секире берет. Тарап баратканда күүсү. Ошо үчүн жана жондорунан билсек болот туруп, жана сыйрылып калганда, э? Жону куйруктун үчү сыйрылып, бияктары сыйрылып калат. Азыр сиз мен азыр жатынын состояниясын көрүп атам. Жумурткалардын состояниясын көрүп атам. Анан баягы ветеринарный терминде айтканда жумурткада фолликул болот. Ошол фолликулдун состояниясын көрүп атам. Бышкан эмесин. Кудай буйрса уй жакшы, күүсү жакшы экен. Уруктандырабыз муну. Урук муздакта сакталат, суюк азотто сакталат. Температурасы минус 196 градус. Так, анан бул швец пародасын тандабадыкпы? Харсон пародасын тандадык, биякта жазылып турат. Сүттүүлүгү 305 күндө 13463 килограмм сүт берилет. Майлуулугу 4,37%. Майлуулугу жакшы экен. Билогу 3,47. Ошондо эле качырып бериңиз. Анан урукту эриткенде суунун температурасы 35-36 градус болуш керек. Жайдыкшы дебей. Себеп деген баягы кышкысын чоңураак температурага жылытып алсак, урук бат мустай баштайт. Урук бат мустай баштаганда өлө баштайт. Ошондо канча 35-36 болуш керек? 35-36 кишинин денесинде болуш керек. Себеп уйдун денесинин температурасы 39 градуска чейин, 39,5 градуска чейин. Мына 36 градустагы сууну эриттик, жылы эмедик, чабыштырдык. Азыр эми эмени карайбыз, урукту алабыз. Мына ушул сууга жылытабыз урукту. Баягы эмнеге 36 градус дегенде, канчалык
жайым устаса урук уйга салганга чейин ошончолук урук көпкө тирүү болот. Бул процесс паятанын бир жагы туюк болот. Касалган эме өтпөйсү. Жок, кадыр. Бул жылууда, күн жылууда. Күн жылууда. Паятанын туюк башын кесебиз. Урукту кээ бирөө колтуктун астына салат, шприцти. Муздабасын деп. Мен мындай артына салып алам, жылуу болсун деп. Уй даяр уруктандырганга. Бул өзү швейц породасындагы уй турбайбы? Ооба, айты. Тынчтыр, тынчтыр. Урук салынат азыр. Жатынга киргизилет шприц. Ошо жатында урук салынат. Ошондо уйду уруктандырганга чейин ичиндеги воспаление эмеси, оорусу жокпу, жумурткалары жакшыбы, ошону текшерип алат. Жатындын состояниясын баягы орусча айтканда придатки. Эгер уйдуку оорлоп калса, маткасында арганда оорус болсо, аны дарылап, андан кийин качырса болот. Себеп эндометрит маселеси бар да. Скрытый форма эндометрит дейт, острый форма эндометрит. Ошонун баардыгын карап турган уруктан болот да. Жатын аябай эластичный болуш керек. Уйду уруктандыргандан кийин бул паята деп айтылат, уруктун контейнери. Бу жерде буканын кличкасы, номери, анан урук качан алынганы бүт датасы жазылып турат. Бул эми мындай айтканда документ сыяктуу да. Муну катып коюш керек. Муну катып койгон жакшы. Жаңы календарь, чыгарылган календарь, бул уйдун репродуктивности жөнүндө жазылып турат. Календарь по управлению репродукцией. Бул кайсыл маалда качырылып, кайсыл маалда байытылып, кайсыл маалда текшерилип, кайсыл маалда туурун, ошонун баары ыңгайлуу жасалган да, даталар менен. Бул календарьды эми биз эми айтат элек, ветврачтар, жанагы ар бир фермерде болсо туура эле да. Себеп көбүнүкүнө барсаң, качан качканын, эмне болгонун, кайсы породадан качканын, кайсы букадан качканын эчтекени информация бере алышпайт. Анан бул аябай ыңгайлуу календарь да. Уйду качырдык, марта. Октябрдын 7-си. Октябрдын 7-си марта деп жазабыз. Марта. Биркасынын номерин карап койсоңуз. Бирканын номерин карап койсоңуз. 72-33. 33. Так, эки бул качырган датабыз. Мына бияка жазабыз, качырган датабыз. Марта. Марта. 72-33. 7 октябрда уруктандырдык, ошондо 17 число 7 ай июль болот. Июль 17 июль. Бул туйт деген датасы. Ушул эмеде туйт. Ожидаемый отел. Марта, Марта деп жазабыз. Марта. Бул датадан алабыз 2 айды эсептеп туруп, 2 айдан кийин бооз кысырын аныктап текшергенге. Петра чакырабыз. Ректальное исследование. Рек исследование. Ошону декабрдын 9-унда сизди чакырабыз. На стельность. Так. Ошондо бул ожидаемый отел болуп калды, туурабы? Запуска кеткенде 7 айында кетет. 7 айында ошондо 15 майда кетет. 15 майда запуск. Ошондо бул туй турган датасын 2 ай артка. 2 ай артка. 7 айында запускка кетебиз. Запуск марта деп коебуз. Сөзсүз түрдө. Себеп уй деген 10 ай салып, 2 ай салып. Эсалыш керек, сөзсүз. Так, берге ошондо кан кличкасын жазабыз. Так, бүгүн 07 10 ай
22 жыл. Так. Байтауыз. 15 май. 15 майда Байтауыз. Запуск. 15.05 Байтауыз. Ошондо күтүлө турган туут, качан туут дегенибиз, мына 17 июль ожидаемый. 17.08. Бул ылдый жагына фактически кайсы күнү тууганы ошол жазылат. Айырма болуп Айырма, Канча 7 айырма күн. болот? Эми 11 күнгө чейин айырма болот. Кээ бир породалар 21 күнгө чейин айырма болуп калышы мүмкүн. Булар эми тоңдурулган урук да ошон үчүн кичине жалкоораак келет. Эми Азамат, уйга аябай көңүл буруп туруш керек. Себеп деген бу племенной уйлар 21 күндө күйлөйт. Жөнөкөй уйлар 18 күндө күйлөйт. Эгер кайра 18 күндө же 21 күндө күйлөсө, звонить этсеңер кайра повторно уруктандырып беребиз уюңарды. Рахмат. Мейли. Жакшы тургула. Кабарлашабыз. Мейли.